Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович кече 19 майда Жалал-Абад шаарына келди. Башкы машыктыруучунун Жалал-Абадка алгачкы рет келиши аны аэропорттон облустук футбол бирикмесинин өкүлдөрү тосуп алды. Поэтому все, что нужно будет, я отвечу на все ваши вопросы. Так что, если у вас есть, пойдемте, пройдемте. Штефан Таркович алгач эле Жалал-Абадтагы Барселона футбол академиясынын шарттары менен таанышты. Анткени улуттук курама команда академияга келип машыгуусун өткөрүлөрү маалымдалды. Келүүнүн эң биринчи себеби бул ушул келе жаткан FIFA даталарында биздин эң маанилүү оюндар күтөт, Оманана Малайзия менен. Ошого даярдануу максатында биз ушу Барса академиясында учебный тренировкадан өткөн жатат. Ошону футбол поляларын текшерип, Барса академиясын текшерип, мүмкүнчүлүгү бар ушул сборныйды тосуп алганга, кандай мүмкүнчүлүктөр бар ушул жерге учебный тренировка өтүүгө болобу, ошону көргөнү келдик. Two important matches. Башкы машыктыруучу андан соң Курманбек стадионунда Жалал-Абадтын Мурас Юнайтед командасы менен Ош Мунун Алдиер командасынын беттешине күбө болду. Мында улуттук курама команданын оюнчулары бар болгондуктан алардын оюнун көргөнү келген. Эң биринчи жаккан шаар өзү жакты дейт, эли калкы жакты дейт. Анан эң башкысы эгерде улуттук курама команданын оюнчулары келип бул жерде учебный тренировка сборун өткөрсө, бул да Жалал-Абад элинин футболго болгон интереси көбөйтөт деп ишенем. Биздин башкы машыктыруучу өтө жакшы эмеде калды. Биздин Жалал-Абадта футболчуга түзүлгөн шарттардын баардыгын көрүп суктанды да, мындайча айтканда. Биздин инфраструктуралар бардыгы талапка жооп бере турган инфраструктуралар курулганын көрдү. Оюн кызуу жүрүп, алгачкы 27 минутада Мурас Юнайтед командасы эсепти ачты. Мурас Юнайтеддин футболчулары өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп, 1-0 эсеби менен оюн жыйынтыкталды. Бүгүн оюн абдан оор болду. Ошондо аябай жакшы дайындалыптыр. Оюн оор болду аябай. Жакшы эле, бирок дагы моменттер бар болчу, ошолорду пайдаланып көрсөм болот. Эмне жетишпеди сага? Билбейм. Оюн оор болгон үчүн бир аз чарчап калып окшойт. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.